аппараттырыбыз уже жарабай калды, биздинчи уже бузулуп атат. Какырыктарын чыгарбасак өпкөсүнө кетип калат да. Бат-бат тазалап туруш керек. 34 жаштагы Мээрим Рысалиева кечээ электр жарыгы өчкөндө жанын коерго жер таппай карбаластап калганын айтат. Себеби анын 4,5 жаштагы баласы 3 жылдан бери жасалма дем алдыруучу аппарат менен жашап келет. Чүрпө 2 жашында Гиена Барес синдрому деп аталган өтө сейрек кездешүүчү илдетке кабылып, мойнунан ылдый кыймылдабайт. Өздөрү Аламүдүн районунун Прохладная айылында жашаганы менен чүрпөнү клиникага көрсөтүш үчүн убактылуу борборго алып келишкен. Кечээ күтүүсүздөн электр энергиясы үзгүлтүккө учураганда ЭВЛ аппараттын жарым сааттык гана кубаты калган. Бул убакыт аралыгында күйөөсү экөө эмне кылаарын билбей, биринчи балдар хосписине алып жөнөшкөн. Жолдо да жабдыкта кычкылтек толук түгөнгөндө энеси оозу менен жасалма дем алдырууга өткөнүн айтат. Хосписке жетип эле генераторго кошушкан. Дала эле ушинтип келатабыз да, чын айтсам бул биринчи жолу эмес да, уже кечээ күнү ушундай бирок эме болдук. Анткени айылда болсок да баягы генератор ар кимден сурап келе калмак да. А биз просто азыр баланы лечение кылдыралып шаргап келгендиктен бияктан уже выход жок болуп калды да, аяка уже жете албай калчудай, анан хосписке бардык да. Жан талашып хосписке бардык. Баргыча аппаратыбыз өчүп, билбейм, аябай эле биз үчүн мындай эме болду да, кечээки күнчү кандай десем мындай. Балаң үчүн ишилсе. Тияка барганда, хосписке барганда, ошо кичине калчылдап, аябай эле эме сатурациялар кичине түшүп, анан эме болду да. Мээрим Рысалиеванын айтымында алар кабылган коркунучтуу кырдаал 6 тааныган эле дагы 2-3 үй бүлөнүн башына келди. Жеке тараптар жардам берип, кооптуу абалдан эптеп чыгышкан. Деги эле өлкө боюнча электр жарыгынын өчкөнү бир топ тармактагы көйгөйлөрдү ачыктап койду. Эл аралык эксперттер болсо, Орто Азияда эле 3 өлкөнүн бир убакта жарыксыз калуусунан миллиарддаган доллар чыгым келгенин айтышууда. Так санды азырынча айтуу кыйын. Муну энергосистемадагы кырсыкты иликтеген мамлекеттер аралык түзүлгөн атайын комиссия иликтеп чыгат. Эми энергоколлапстан кийинки калыбына келтирүү процесси бир топ кыйынга турат дешет адистер. Себеби энергетикадагы мындай кырдаал экономикага чоң зыянын тийгизет. Ал эми жергиликтүү эксперттерди көбүн эсе Кыргызстандын энергошакекчеден чыгуусу кооптондурууда. Себеби Токтогул КЭСинде суунун аз топтолуусунан улам өлкө кошуна Өзбекстан, Казакстан, Түркмөнстандан дал ошол шакекче аркылуу электр жарыгын сатып алып жаткан. Андан чыгып кеткени импорт үзгүлтүккө учурады. Бул өз убагында ансыз да суусу аз калган Токтогул гидроэлектростанциясына күч келтирет. Анда суунун топтолуусу бүгүнкү күндө 9,5 миллиард кубтан да азайып кетти. Биз убагында жанагындай датка кеминди курганда, кольцону кургандачы, биз урганыбыз жок. Өзбекстан, Казакстандан көзгө каранды болбойт, биз өзүбүзчө курдук дегенде, мынакей көрсөттү. Бул вопрос деле анча до конца чечилген эмес. Мынакей биз ошону куруп алып туруп эле, суруну Өзбекстанга кольцодон чыкпай, энергошакектен чыкпай туруп, Казакстандан чыкпай туруп ушул акыбалга келгенбиз. Келечекте биз эси ушунча эле өзүбүзчө болобуз, өзүбүзчө кыйын болобуз десек, анда Токтогул КЭСтин суусун көбөйтүш керек, КЭСтерди кура башташ керек. Суу калбай калабыз коркунучу реалдуу. Быйылкы жыл айтып атпаймынбы 7 миллиардка чыгабыз деп. Бул бир. Экинчи, быйылкы жылда кышта кар жок болуп атат. Болжолу менен биз ашып кетсе бир 10 миллиард, 11 миллиард гана суу топтойбуз кышкыга. Өтө чоң коркунучта турабыз. Ошон үчүн биздин энергетиктер мына быйыл эми азыр жаз чыккандан баштап мүмкүн болушунча электр энергияны сырттан сатып алыш керек. Мүмкүн болушунча сууну сакташ керек. Кечээги окуя жогорку кеңештин депутаттарында катуу кабатырланткан өңдүү Айтор бүгүн энергетика министри келип маалымат берсин деген чечим кабыл алышты. Бирок аны угууга келгенде 30дай гана депутат отурганы белгилүү болду. Эгер биз электр энергияны өзүбүздөн алсак, суу кайсы айга чейин жеткире алабыз сууну? Суу быйыл жетет. Мен жана кайталап кетким келет. Жана да айттым, 8 миллиарддын тегерегинде болушу мүмкүн. Биз ошого расчеттогонбуз. Эгерде биздин коңшу өлкөлөрү стабилдүү түрдө импорт менен транзитти обеспечить берип тура турган болсо, анткени алардын да кызыкчылыгы бар, ошо Токтогул суу сактагычындагы суудун көлөмү сакталып калышка. Эгерде нужный объемда берилип турса, где-то 8 миллиарддан ашыгы менен чыгабыз. Эгерде моундай авариялар болуп, баягы Туркмениядан келип аткан газ же болбосо Өзбекстандын ичиндеги жана газогенерациялардын трубадагы давлениясы ылдыйраак болуп, мүмкүнчүлүк болбосо 8 миллиарддан кичине ылдый түшүп кетишибиз мүмкүн да. Бирок бардык ситуация көзөмөлдө. Мындай
эмки жылды ойлошубуз керек да, быйылкы жылдан чыгып кетебиз Кудай буйрса. Бизде билесиз, эл аралык энергетик долбоору бар, Касамин деген. Кыргызстанда кошулган милдеттенме алганбыз. Ушул боюнча кандай иш жүрүп атат? Касамин боюнча Кыргызстан, Тажикстан, Пакистан, Афганистан задействован 4 өлкөнүн ортосунда. 23 жылдын жайкы убагында Касамин биздин өзүбүздүн территорияда толугу менен бүтөт. Бүгүнкү күндө графикти опережение менен кетип атабыз. Бардык маселелер өз нугунда. Бизге өзүбүзгө жетпес электричество була кандай бере алабыз? 23 Ал жыл убакка калды. биз ал убакка чейин Кудай буйрса өзүбүздүн генерацияны көтөрүп, экспортуна ориентированный өлкөгө айланганга аракет кылабыз. Жетекчилердин айтымында энергетикадагы мүчүлүштүктөрдү толугу менен чечүү бир топ убакытты жана аракетти талап кылат. Андыктан кечээ 2 саатта электр жарыгынын берилгенине кубанбай, алдыда мындай энергетикалык коллапс болбойт дегенде гана жыйынтык чыгаруу зарыл. Ал эми дал ушул электр жарыгына баласынын өмүрү көз каранды болгон Мээрим Рысалиева болсо, чүрпөсү Бекжанды бооруна кысып, тармактагы көйгөйлөр бачым чечилсе деп үмүт кылат. Ошондой эле учурда Батирде туруп такси айдаган жолдошунун тапкан каражатын өпчап жеткирип жаткан эне коомчулукка кайрылып колдоо сурайт. Топтолгон каражат кичинекей Бекжандын реабилитациясы үчүн керектелет. Бизге мооларына кетет да акчабызчы. Шлангилерине, трубкасына, мооларыначы. Анан фильтр аппарат немелери да бүт өпкөнү инфекция киргизбеш үчүнчү. А булардын которбогосун кече эле которгондо карайып кетет да. Акмарал Сабатар, Адлет Чокоев, НТС.